105 миллион ақш доллары кайда? Парламент кайрадан тест чуусун талкуулап жатат. Бирок буга байланыштуу камалган кишилердин атындагы камакка алынган мүлктөр болгону 6 миллион доллар экен. Жалпы зыян 111 миллион доллар. Демек бюджетке ири суммада каражат түшпөйт. Уруулар жазасын сөзсүз алышы керек. Бирок алардын камалганы менен акчалар кайтпай турганы анык болуп калды. Эң кызыгы, мен ошондо эле айткам деген депутаттар дагы пайда болду. Как всегда, бирок ошондо Атамбаевдик бийликке туура эмес кылып жатасыңар деп сөөмөй кезегендери менен эсимде жок экен. Же ашканада олтуруп Атамбаевди аялына жамандашы мүмкүн. Бирок аны биз укпай калыппыз. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев билдирди. Башкы прокуратура бул Кыргызстанда мыйзамды көзөмөлдөөчү эң башкы орган. Силердин билдирүүлөрүңөр бир гана фактыга, укуктук, мыйзамдык гана негизге мындай таянылышы керек да. Бирок билдирүүңөрдү окудум. Сапар Исаков карьералык тез өсүүнү көздөгөн, соңку билдирүүлөр саясий популизм, жагынууну көздөгөн деген сыяктуу бир сөздөр жүрөт. Бул саясий баа болуп эсептелинет. Ушуну кийинкиде эске алсаңар. Анткени силер саясатчы эмессиңер да. Муну Кыргызстандагы жанагы жолту пресса деп коебуз, ошолор жазса жарашат. Бул башкы прокуратуранын деңгээли болуш керек. Силер мурдагыдан бир аз айырмалансаңар деп айтат элем. Кийинкиде эске алсаңар, мурда Сегизбаев менен Жолдубаева келип, жанагы Маевскийдин ар бир сөзүн мисал кылып, мындай кийин уят болгонун өзүңөр көрдүңөр. Экинчиден, зыян 386 миллиондон 111 миллион зыян деп таптык. Азыр докладта турат, жалпы эсеби сом менен көрсөтүлүптүр. Долларга алганда 6 миллион зыян тартыппыз. Камакка алыныптыр 6 миллиондук. Ошондо калган 105 миллион доллары эмне болот? Мамлекеттик бюджетке, казынага түшөбү же эмне болот? Сабиндолу жооп берип койсоңуз. Мен да жооп берейинчи. Жанырбек Кубанович, бул тарамакта иш жүрүп атат. Бул жумуш оперативдик жумуш деп айтып кетейин. Рысаттар болсо, анан биз толугу менен жооп беребиз. Азырынча бул жагынан жумуш жүрүп атат. Эми биздин партнерлор менен чогуу. Негизи мына 2018-жылы Кыргызстанга келген инвестициянын көлөмү 31% азайды. Бул дал ушул TBI менен иштешкен ушу тесттин зыяны. Эл аралык финанс уюмдары, биздин стратегиялык өнөктөш мамлекеттер дагы бизге болгон ишеними кетти. Ушул карыздардын сол чөнтөккө кеткен айынан. Ошон үчүн кайра жаңы келген бийликке бир аз кыйын. Анткени мурдагылар баарын жайлап кеткенден кийин ишенимге кирүү, алардын баарын эми ордун толукташ керек. Ошон үчүн бул чоң бир узак мөөнөттүү бир зыянга учуратты да. Экинчиден, мен мына реалдуу бюджетке түшө турган, акчаны кайтара турган дагы бир жолдор бар. Максим Бакиевтердин үй бүлөсү 300 миллионго чейин, долларга чейин акча алып чыгып кеткени маалым. Азыр мына Лондондо Молдованын 10 секунд. Молдованын премьер-министринин уулунун мүлкүн камакка алды, анткени атасы мыйзамсыз байыган деп. Гүлнара Каримованын мүлкүн 850 миллион долларды Өзбекстан кайтарып атат.